25 yıldan beri Madumarov bir daha vada bergen emez. Ошон үчүн жаман көрүнүп тепкиленип келди. Эл убада берет. Эмне үчүн сиздер ошентип убада берип койбойсуз деп мени партиялаштарым тепкилейт. Мен бербейм убада. Себеби көчөгө эртең мен көзүмдү көтөрүп басып жүргүм келет. Убада деген бул өтө оор маселе. Кыргызчылыкка салып көрсөңүздөр, жигиттин өзү өлгөнчө сөзү өлгөн артык деген касиет бар. Мусулманчылыкка салып келсеңиз, убада бул аманат. Аманатка кыянаттык кылган киши эки дүйнө эч качан этеги бир жерге жетпейт. Мен ошол тарбияны көргөн азамат. Мен убада бербегеним үчүн жүрөм. Эч качан убаданы бергенден баасы дұрыс сияқты отыра бирок аткарбайда бирок баарын дейт. Аткарбайт. Мен дагы бир жолу айтам, аткарбайт. Бир тууганга бир кесе жөн оокат куюп бербейт дагынан кийин жөнүнө келе калып туруп. Мына эртең азыр айылдык кеңешке шайлоолор жүрүп атат. Караңыздар, дүйнөгө маскарабыз чыгып атат. Бирок сиз айтып аткан кишилер мына кече Токмокто бир жетекчини сабап кетиптир. Сабап баягы биримдик деген партия штабына алып барып алып биттей сабап жетекчини, шаардык деңгээлдеги жетекчини. Сен башка партияга иштеп атасың деп биримдиктин штабына алып барып сабап, ал кайрылуу жасап атат. Президентке кайрылуу жасап атат. Бир кишинин кылык иш айтып койду го. Эгерде сиздер элестеткиле, мындан бир 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл башта ушундай окуя болгон болсо, дүйнө котарылып кетмек. А бүгүн эч нерсе жок. Эми караңыздар, катталбаган азаматтарды, Токмокту караңыздар, Караколду караңыздар, Ошту караңыздар, шайлоо жүргөн шаарларды карасаңыздар, не деген азаматтарды алып барып каттап коюп атат. Ошого неге паспортуңарды берип атасыңар? Себеби 200 сомдон акча берип атат. Демек кетип бараткан элдин өзү экен го. Бир мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери Ош шаарында 1,5 кишини өзүнүн үйүнө каттап алып тур. 1,5 киши. Ушуну укпай атабыз экен. Жок, баарын угуп атабыз. Эми жок, сиз угуп атасыз, мен угуп атам. Президентмин деген азамат укпай атабыз. Эми ошону кандай? Ошону ким көтөргөн? Сиздер көтөргөнсүздөр. Эмне үчүн? Атамбаев айтты. Эмне үчүн башка жигиттерди көтөргөн эмессиңер? Себеп алдангыңар керек. Алдангыңар келет, алдап кетпейт. Жан дилибиз менен алдангыбыз керек.